رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في أولك رحمة، وفي وسطك مغفرة، وفي آخرك عتق من النار. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في أولك رحمة، وفي وسطك مغفرة، وفي آخرك عتق من النار. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان. Hormatlı mekendештер, hormatlı айымдар, жана мырзалар, агалар, аталар, улуу Рамазан айыңыздар менен туткан оорузуңуздар кабыл болсун. Өзгөчө бүгүнкү оозу ачарыбызды жалпы эле бүгүн ушул жердеги баардык мекендештерибизге бүгүн бир аз болсо дагы оозу ачарлык кылып берейин деп бүгүн уюштуруучу Асылбек агабыз баштаган топ биздин урматтуу экс-президентибиз Курманбек Салиевич Бакиевдин уюштуруучусу Асылбек агабыз уюштурган бүгүнкү оозу ачарга жалпыңыздар куш келипсиздер. Өзгөчө мен бул жака чакыргым келип турат. Биздин Екатеринбург шаарыбыздагы молду агабыз Кутуз Дамланы бул жака чакырган. Келиңиз ага. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا ما قدمنا وما أخرنا. يا الله ушул туткан розаларыбызды кабыл кылгын. Өзүңө ыйман келтирдик, өзүңө таваккал кылдык. Я Allah, өзүң насип кылган рызкың менен оозу ачуудабыз. Ушул оразабызды кабыл кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, тозок отуңдан сактап, жаннатыңа киришибизди насип эткин.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. Allah qabul qilsin tuqqan ro'zalarimizni. Rahmat Damla. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا Болсын. Мен азыр эки жакта оозу ачар болгонуна байланыштуу бизден уюштуруучу бизден мыкты агабыз Асылбек агабызга сөз кезегин берейин деп атам. Анткени ал жакта дагы бизден мекендештер туугандарыбыз күтүп атат. Асылбек агабыз дагы ал жака дагы барып кайра келет буюрса. Ошондуктан бүгүнкү баарыбызды башыбызды бириктирип, өзгөчө бүгүн сооп иштердин башына таш байыгып, өзгөчө баарыбыздарды ушундай даамдаттырып, бүгүн орособузга баардык инсандарды чакырып отурган бүгүнкү уюштуруучу бүгүнкү кечебизде Асылбек агабызга микрофонду сунайын туугандар, баарыңыздар элес көңүл бурууңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, туугандар. Мен бүгүн Москвадан учуп келдим. Кечээ ал жерде биз деле озочар өткөрдүк. Биздин агабыздан Курмек Салиевич атынан силерге биринчиден чоң салам. Ошол ыйык Рамазан айында силерди куттуктап кетти. Силерге бекемден соолук, ынтымакты каалап, ар бир үй-бүлөңүздөргө жакшылыктар каалады, тиледи. Ошол намаз Екатеринбург шаарында биринчи жолу көрүп жатабыз. Азыр мен тиги Глория деген кафеге барып келейин деп атам. Ал жакта элдер көп жатат экен, элдерге аяктан толуп калыптыр, ал жакта аябай көп экен. Ошол дагы бир жолу силерди куттуктаймын. Орзоңор кабыл болсун, жакшылыктар болсун, Кыргызстан өнүксүн. Дагы бир жолу куттуктап келгиле. Намазы таттуу болсун. Рахмат. Асылбек ага, сизге дагы чоң рахмат. Биздин өзгөчө X ажообузга дагы биз чоң рахматыбызды айтабыз. Ар бир инсанга ушундай ооз ачтырган биз дамлабыз. Ушул жерде көп дамлалар бар, өтө жакшы билет. Канчалык соо келген экенин ошондой. Сизге дагы Алла разы болсун. Биздин урматтуу Курманбек Салиевич Бакиевке дагы Алла разы болсун. Ушунчалык мекендештерди чоңултуп ооз ачып бергенде. Чоң рахмат. Кайра келесиз да буюрса. Бериңиз. Рахмат. Намаздар таттуу болсун. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله في أولك رحمة وفي
وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، 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 رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في أولك رحمة. Ben adım Asılbek. Minsk'ten geldim. Meksayış'ın atından şu özürlüğe Müslümanlarga, mekendeşlerimizge orucu açık halinde geldik. Şu meselelere çok salam aytdı. Şimdi Ramazan ayında yaptıkta pensiyonu kalıp unutmak yaşlar kalıp gitti. Sonra azmentigi daha bir kapı varken bu yerde sonradan geldim. Onlardan sizlerge gelip salam aytıp koyun dedim. O zaman halk olsun. Bizim aksakallar. Bizde aksakallar belirgen болып жүре. Құттықтау кештерімен жалпы бүгінгі Оздашқа келген жалпы меймандар, қонақтар бірауызыңыздар да жол қабыл болсын, тамағыңыздар тапты болсын. Жана Құрманбек Салиевичтен барлығыңызға ыстық салам. Жана осындай бұл жаққа сөз кезегі шақыралы Құрманбек Салиевичтен енесі Асылбек ағамызға келіңіздер. Қол шағалармен. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, mekendештер. Мен атым Асылбек. Мен ошол Минск шаарынан келатам. Силерге Комиссариш атынан силерге биринчиден чоң салам. Силерге ошол ыйык Рамазан айында мусулман катары рооза туруп жатат. Силерге ошол биринчиден ден соолук, ынтымактык каалап, ошол ыйык Рамазан айында Алла Таала бүт жактар берсин силерге, үйлөрүңүздөргө жактар болсун, Кыргызстан тынч болсун, бүт жактар болсун. Дагы бир жолу орозуңар кабыл болсун. Ошону айткым келет. Рахмат чоң келгениң үчүн. Рахмат. Чоң рахмат. Келеңіздер, бұл жақта ақсақалдардан бар ғой, бұл жаққа келіңіздер. Ақсақалдардан келіңіздер. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu teala muhtaç şükür olsun. Allah'ın izniyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tanrı olsun. Hürmetli dualar. Bugün de bizim bir kalan, bir başkalan bizim hürmetli tuğanımızdan bizge Rabbimizge oğuz açık olsun. Şakir hamda. Burada olsa Allah subhanahu bir rahmet. Allah razı olsun. Allah subhanahu Allah kılgan yetkin kabul olsun. Baik ömrüne bereket olsun inşallah. Allah subhanahu bu gibi ahiret kılgan yetkin inşallah
Hürmet okup teşekkür ederiz. Allah razı olsun. تقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون عندك على الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فضلنا وفي أعين الناس فعظنا ومن سيء الأخلاق فجننا وعلى صالح الأخلاق فطيبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب بين الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم özün görüp durasın, bilip durasın, yanıp durasın. Allah özün ulusun, özün sulusun. Benim Allah özün büyüksün. Allah özünden ona canlıp calvarıp yardım sırayı sözünü ona tamam alsın. Özümden geçirimiz rayı Allah bizden ötkörlükken bağırdık. Bu beyi açıkça sürün bulgan ömürümüzün bardığı hatalarının bardığını öçürgün. Allah kalgan ömürümüzün bardığını sana ibadet kılıp seni razılap anca şöyle ötkörün gözüne nasip kılgın. Senin razı olmayınca bizden canımızda Allah'ın Allah. Şu yerde şu Müslümanlarga oğuz açırıp Allah şu ihsan kılgan bir tuğanlarımızın dağı Allah. Dünya ahiretlerin havasında tuturgan, жақсы niyetlerini özünü жеткiriyor Allah, жақсылықтардың üstünde жүрөшүн özünü nasip kılgan. Allah şu halaldan rızkı verip, Allah yüreklerini imanla толтырган, ұрпақтарынан Allah imandan nurunu öçürgөгün. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den толық sünnet yaşasını alıp geliyor Allah. Namaz koyu kılıp, Allah ibadat kılıp aldığına varşaktı şu yüzleri jarık olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den göz yaşını aktagan tindelerimden kılgan. Allah dünya ahirette fayda bırakılan ilim ata kılgan. Allah tinderimizde bağırdığımızda Allah zikir menen mındağın, yüreğimizde özünden nurun menen nurdağın. Berem Allah bizim ahlakımızda çıraylı kılgın, eşkimge qarızda kılbağın, eşkimge muhtaç kılbağın, özünden başkaga sayda kıldırбағанда eşkimde bizde жалдырат, eşkimden bireun neseni suratbağın. Berem Allah bizim ahlakımızda çıraylı kılbağın, Allah bütkül alımga senin dinin bardıq dinlerden büyük boluşun, senin sözü bardıq sözlerden uluk boluşun, bizim malı canımızda işletip berem Allah bardıq жақсылықтарға özün bizde raşkeri kılgan. Kıyamet kayın günü bizde şermende kılbastan, bütkül adam zatın aldığında kılgan amaldarımız menen betibizge çapbastan Allah şunday ihlaslı adamların katarında tirettip Allah kıl köprüden aman özünüzün ötkörüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şafaatla nasip kılıp cennetine dahil kılıp cemalına müşerref kılgın. Rabbana atine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar rahmetike ya arhamar rahim. Sakalga bir dua berip koyuңуздар, көңүл иштатты эле. Şu maykezge de Allah Taala şu dünya ahiretin жақсылықтарын ата кылсын. Allah'a Hurmatly mekendешler, ağalar, ineler, kardeşler, barыңыздарды ушул куттуу Оруза айы менен куттуктайм. Ушул айда ушулайда, значит, Кудайдан кандай тилегиңер болсо, ошолордун баары кабыл болсун. Кылган иштериңерге, тапканыңарга Кудай береке берсин, өзүңөргө ден соолук берсин, үй бүлөңөрдө дайым тынччылык аманчылык болсун. Мен бир бүгүнкү şu биздин ифтарлыкты уюштурган Бакиевтердин үй бүлөсүнө ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мен Бакиевтерди 80-жылдардан бери билем. Биринчиден Курманбек Салиевич 80-жылдары Көкжайык шаарында секретарь горкома партия болуп иштегенде мен ошол жерде больницада хирург болуп иштечү элем, секретарь комсомольский организация болуп иштечү элем. Ал кезде коммунисттик партиянын астында идеология аябай күчтүү болчу. Эл үчүн ошол партия аябай жакшы кызмат кылган. Ошол кездерде Курманбек Салиевичти жакшы билем. Андан кийин Сузак районуна келип иштеп калдым. Сузак районуна келгенде Ырыс айыл өкмөтүнөн мен ошол участок алып, как молодой специалист, хирург катары Сузак райондук больницада көп жыл иштедим. Ошол биздин айыл өкмөттүн төрагасы Каныбек Бакиевич болчу. Каныбек Салиевич Бакиев ошол мурда мектепте иштеген экен, мугалим болуп, андан кийин айыл өкмөттө көп жыл иштеди. Булардын ошо характери аябай жумшак, кичипей,
бир суроо менен барсаң кайрылып бүт суроону чечип ушундай адамга жардам берген жакшы тарбия көргөн семьялар болчу да. Эми андан кийин 2006-жылы биз бияка Россияга келе бердик. Ушул андан кийинки окуялардын баарын өзүңөр билесиңер. Бирок мен тергөөчү да эмесмин, тарыхчы да эмесмин. Мен ушул кылган иштери боюнча билем. Ошол ар жылы отпускага барганда укчу элек мына Бакиев президент болгондон бери айлыктар көбөйүп калды деп мына өзүбүздүн врачтар, коллегалар, муалимдер айтчу эле. Уже финансисттер айтып калчу. Кудай буйруп мына республиканский бюджет биринчи жолу тарыхта профицит деп коет экен. Положительный болуп демеле жакшы болуп атат деп ошондой сөздөрдү мен угуп жүргөм да. Андан кийин эле ошо биз биякта жүргөндө революция болуп кетти. Бирок азыр кайсы жерде жүрүшпөсүн, мына биздин мекендештерди унутпай, ушул Кудайдын улуу күндөрү мына бизди унутпай, мекендештерди унутпай, Россиядагы мекендештерди унутпай, шаарларда ооз ачтырып, ифтарлык кылып аткан экен. Мен айтадым, ошолордун кылган иштерине тапкандарына Кудай береке берип, могу орозо күндөрү кандай ниет кылып, кандай максаттары болсо, ошолордун баарын Кудай кабыл кылсын. Бүгүнкү кылып аткан ифтарлыктын сообу ошолорго тийсин деп айткым келет. Урматтуу мекендештер. Сөзүмдүн аягында мына биз кичинекей кыргыз элибиз да, азыр көпчүлүк эл мигрант болуп биякта жүрөбүз. Аякта дагы эле ошол грязная политика деп коюп орусча айтканда. Ошондуктан менин кааларым ушу элибизде тынчтык болсо экен. Бизге уруу бөлүштүрүштүн, улут бөлүштүрүштүн кереги жок. Бизге ошол азыркы бийлик мына Атамбаевдин да бийлигин билдик. Азыркы бийликтен биз эмнени каалайбыз? Кыргызстанда экономиканы көтөрсүн. Экономиканы көтөрсө, биз биякта мынтип сандалып жүрбөйбүз, туурабы балдар? Ар бирибиздин ошо тууган урубуз бар, киндик кан тамган жерибиз бар, үй бүлөбүз бар, балдарыбыз, неберелерибиз бар. Ошондуктан азыркы бийликке дагы айтар элем. Ошол Бакиевдей болуп иштеп, экономиканы көтөрүп, бюджетти толтуруп, ошол майналарды көбөйтсүн, биз кайтып барайлы кыргыз жерибизге. Ошондуктан бүгүнкү мына Бакиевдердин иниси балдар турат. Ошол жалпы элдин атынан, өзүмдүн атынан дагы ошол бүгүнкү уюштурган ифтарларыбыз үчүн ыраазычылыкты билдиребиз. Кудайдан мен тилеп кандай ифтарды кылсаңар, ошонун баарын Кудай кабыл кылсын. Саламатсыздарбы туугандар, жердештер. Мына бүгүн буйруса бизди Курманбек Бакиевич чакырган мынагу ифтарда отурабыз. Өзүбүздүн өтө чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Чоң рахмат. Ушу алыста жүрсө дагы ушул жерде менин кыргыз жарандарым бар эле. Эми биз мында Бакиевке бала чакадарыбыз да, ушул жерде биздин балдарыбыз бар, элдерибиз бар деп ушуну уюштуруп берген Бакиевке чоң рахмат, конечно. Өзүбүзгө, биздин өзүбүздүн жердештерге, могу жерде жүргөн жердештерибизге мен каалайт элем, ден соолук болуңар, орозоңор кабыл болсун баарыңардын ишиңер ишке ашсын, ойлогон оюңар, тилегиңер ишке ашсын балдарына. Баарыбыз тынч аман болойлу, тынч аман үйүбүзгө Кудай кааласа кайтып барайлы. Болду, рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип, ушундай ынтымагыбызга жол коюп, бүгүнкү ифтарлыкка чакырып баарыбызды чогултуп ой бөлүштүргөн, уюштурган ушу Курманбек Салич менен Асылбекке баарыбыздын атыбыздан, бүткүл жамааттын атынан жана биздин ушул жердеги дарыгерлер коомунун атынан ыраазычылыгыбызды билдирүү менен бирге ушул ифтарлыктан буйруган сооп толугу менен ушул адамдарга, ушул инсандарга тийсин деп баарыбыздын тилегибизди айтып кетким келет. Экинчиден, ушул жердеги бир уч кыргыз элибиз өтөн жерди мекендешип, ушул жакта жүргөнүбүздөн кийин тирилик кылып, баарыбыздын ортобузда ынтымак болсун, ырыскыбызды берсин, ынтымагыбызды берсин, жана берекесин берсин. Ошондой эле баарыбыз динибизди жогору кармап, намысыбызды жогору кармап, кыргыз элинин атын дагы бийик кармап, ушундай ынтымакта жашайлы баарыбыз. Ушул жакта баарыбыздын тилектерибиз кабыл болсун, жана алдыда келечегибиз кең болсун. Бала чакабыз менен өнүп өрчүп, ушул жакта ынтымагыбыз дагы арта берсин деп тилектештигимди айтып кетким келет. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, туугандар, жалпы эле мусулмандар. Орозо
туткан ошо убагында орозо кабыл болсун. Бүгүн мына биздин энибиз келип, Курманбек Салиевичтин атынан ушул жерде Озачта отурат, эки Тормур шаарында. Биз Курманбек Салиевичти билебиз жакшы, кандай иш аткарганын. Кыргызстанда 2009 жылы эки Тормур шаарында ШОС болгон. Билесиңер, ошондо жолугушуп жердештер менен баардыгын жолугушуп ушул жерде Курманбек Салиевич өзү мына студенттер бар эле, ар бир студентке өзүнүн атынан стипендия берип, ошол жерде аксакалдарга саат бат өтөтүшкөн. Биз дайыма эсибиздебиз кылган иштери. Биздин кааларыбыз Курманбек Салиевичке чын ден соолук, узак өмүр, ишинде ийгилик, алыста жыста дагы ушундай биздин жердештерди, туугандар барча чогулуп отуруп, эки Тормур шаарында баардыгын топтоп бир дасторкондо ооздоштуруп отурат. Биз ыраазылыгыбызды билдиребиз. Ошону менен бирге Асылбек сага чоң рахмат. Ушинтип эки Тормур шаарына келип ушу туугандар менен жолугуп отуруп баардык мусулмандарды бир жерге топтоп ошол ооз ачып отурасың. Сага да чын ден соолук, ишиңде ийик, жолуң ачык болсун. Барчаңарга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу аксакалдар жамааты, сіздерге дагы сонун кабыл тилек болду. Чоң рахмат, Алла разы болсун сіздерден дагы. Чоң рахмат сизге дагы, Асылбек экөөбүзгө дагы ошончалык баарыбыз кыргыз элибиздер мекендештер ойлогон. Чоң рахмат, келиңиздер, олтуруңуздар, баарыңыздар тамагыңыздар таттуу болсун. Азыр биз демек иштөө астарлады. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السلام عليكم урматтуу кыргыз элим. Ала тоо деген кыргыз элим. Ар дайым ала тоо деп кыргыз элим деп жүрөгүбүз, көңүлүбүз ар дайым жарык болсун. Жараткан Алла Таала орозо күнүндө ушу Курманбек Салиевич оза чагып аткан экен. Алардын үйүнө, семьясына Алла Таала береке берсин. Ар дайым кыргыз элинде жакшылык, тоқчылық, малчылық болсын. Мына мигранттар эсен аман Алла Таала деп эсен аман кыргыз элибизге жетип барып, өзүнүн элдеде тойларына жеткизгиле. Биз эмне дейт? Мен өзүм Жалал-Абадтан болом, кийин көп сөзүм эмне дейт? Ак ыйлет сынбайт дейт. Эмне дейт? Мына Жалал-Абадтын, Оштун силердин Курманбек Салиевич атаңар эле дейт. Жок, бүт кыргыздын атасы болчу киши. Бүт кыргыз дейт. Мындай айткан дейт. Мына экономиканы көтөрдү. Кыргыз элин башын бириктирди, мына границаларды жапты, туурабы? Мына баарыбыз билебиз. Аны чындыгын айтыш керек. Ак ыйлет сынбайт. Эмне баарыбыз мына кыргыз элде бир грамм жерди мына эч жакка берген жок, кармап турду. Эмне дейт? Самган граница. Мына ошо программдарын жашаган үйлөрдү чейин кылып берди. Тамак аштан солдаттарды тамак ашын бүт көтөрүп берди. Ошолорду билишибиз керек. Экономиканы көтөрдү. Туурабы? Бизде эми мындай билбейм, да бир адам жаралабы, жаралбайбы? Мына Курманбек Салиевич ден соолугу жакшы болсун. Алла Таала узун өмүрлөр берсин. Үй бүлөсүнө бактылуу талайда болсун. Биз дагы ошо кыргыз элине эсен аман кетели. Бу жерде кала турган биздин акыбыз жок. Биздин кинтип каныбыз тамган жер Кыргызстан. Көзүңөрдү ачып алгыла. Кыргызстан. Баарыңардын. Азан айткан кулагыңарга Кыргызстан болот. Мусульман жеріне, мусульманды, ла илаха илlalloh Muhammad Rasul келдік пе? Ла илаха Muhammad Rasul кеттік Қырғызстанға деп кетейді. Езілмі? Ар білер үйіңерге ден соғылып, бала жақынларға бақылаңармен тет болғыла, аман болғыла, езілмі қошоғаныңармен қошоғарғыла, Қырғыз елін ұнытпағыла. Үшеді диаспораларға дағы рахмат, үші келген жігіттерге Алла разы болсын, иншалла, ораза күнді игілік ден соғ. Барымарға ден соғ. Рахмат Анвараға, сізге дағы айтқаныңыз келсін, сізге дағы чоң рахматымыз білдіреміз. Патриот тағыдарыз болтайым, жүріңіз. Келіңіз тағы бір сөйлей тұрған ағауыз, біздің Бақыт ағауыз бар екені. Келіңіз, құрметті Бақыт ағауыздағы бір шол жерде отырған біздің өзгөчө қонақтарымызға, өзгөчө мекендештерімізге жана уюштуруу жамаатына дагы бир жакшы ыраазычылык сөз айтып кетейин деп келиптирсиз. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Жердештер, неменен не демекмин?
Барыңыздарға чың денсаулық, үй-бүлөлүк, тынччылык, дүйнөбүз тынч болсун, аман болсун барыбыз. Ошол жакшылык, күндөрдү жакшылык беркилерди эстеп ушулар кичине Орозонун күнүндө Бакиев президентибиздин атынан кичине бир ооз ачты уюштуруп, ушунча элдин башын бириктирип турган экен. Буларга да рахмат. Тынч болуңуздар. Биз Бакиевди ошол бийлик куугунтуктап 2004-жылдары депутаттыкка шайлап, ошол аксы чаткал алып элди шайлап чыгарганбыз да. Биринчи депутатка койгондо. Ошол убакта Алапкан администрациясы дагы ошол центрден вообще жай бербей койгон, аны куугунтуктап жай бербей ошол жерде райком начальниги болуп иштеген Осмонбек Олайт мырза деген жигит болгон, ошол өзүнүн кабинетин ачып берген, штаб кылып. Ошол жерден аксынын эли, чаткалдын эли, Алапкандын эли кубаттап, барды колдоп, ошол жерден депутат болуп шайланып парламентке келген. Биз сыймыктанабыз Бакиев менен. Ошол биз Алапка эли, ошо аксынын эли, чаткалдын эли бирик ошон депутат кылып, кийин президенттикке шайлап, ошол өзүбүзгө таттыктуу президент болду деп эле ойлойбуз. Дагы деле жүрөгүбүздө как өзүбүздүн президент катары эле көп адамдар ошол катары эле көрөт деп ойлойм. Ошол сиздерге да рахмат, ушунчалык келип кыргыз журтун, кыргыз элин унутпай, ушул жерге ушул ооз ачылып, кичине сооп иштер жасап атканыңыздарга сиздерге да рахмат. Курманбек Салиевичке чын денсаулык, узун өмүр, үй-бүлөсү менен тынч болсун. Колдон келсе, элге келсин, Ленинградка келсин, кыргыздарга жолуксун, Екатеринбургка келсин, кыргыздарга жолуксун, Москвага келсин, жолуксун. Эл каалайт, келсин. Эгер Салиевич келе турган болсо, азыр ушунча адам топтолгон болсо, будан 3 барабар, 4 барабар көп адам чогулат деп ойлойм. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Рахмат, Бакыт ага, сиз да тынч болуңуз, айтканыңыз келсин. Сөзүңүзгө барыбыз кошулабыз. Келиңиздер эми алдыңыздарга коюлган табактардан даам татып олтуруңуздар. Кармаган орозоңуздар да бул жолу кабыл болсун. Sabahdan baramamız gelip cenazelerimiz kabul olsun. Aşağıdan üstürüp üstürgen sakalımız Kurmanbek Bey'e kadar Bey'e rahmat. Şimdi kim bu yüzden kaçtığınızda belki uççu adam, katta adam o kişinin özü katta bozun. Yerge de sırman yolda mağazakar özelliğinde iftarlık üzeri sözü bu. Tabii sağ olun. Ben hemen cenazelerimiz kabul olsun. Dualarımız Kurmanbek Bey istiyordu. Aile arkalarıyla. Orada sadece o kadar hemen mihman grubundan bir bilgilerine anlatır sağ olun. Tamam. Rahmat sizlere çok. Oturma cinsi makbul. Evet. Assalamualaikum. Doğanlar. Gençlerin kamarını Kur'an'dan yorulmadığını tutay. Çoğunu bir çalışmıştık. Allah'tan rahmat. Yüzlüğüne işlerine iyi gidip bazı yorulmadığını tutay. Rahmat. Tını деген ағабыз бар екен. Мұғалім дейді, мектеп жөнінде көп нәрсені біледі дейді бұйырса. Керек саған. Құрматтуу жамаат, ошол туткан оролдуңуздар кабыл болсун. Мен өз Алапкадан болом. Жантан бери агаларыбыздын баардык айткан сөздөрүнө кошуламын. Чынында ошол аксы Алапка районунан Курманбек Салиевди биз шайлаганбыз. Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Чынында мугалимдерге чоң жардам берген.
Өнөкөй эле мисал айта турган болсом, окуучуларга мына тамак ашты уштуруп берген. Ошол айлык акылар чынында көтөрүлгөн. Мына тагдыр өзү ушундай экен. Чынында жана агаларыбыз айткандай, биздин жүрөгүбүз дагы эле Курманбек Салиевич жөнүндө жакшы ойлор, жакшы түз ойлорубуз бар. Келечекте жана бирөө айтып кетти, жакшы сөз ак үйлер сынбайт дегендей. Биз ошол агабыздын мына балдарына жакшы ийгиликтерди, жакшы булак аларса аккан суудан аккан арыктан суу агат дейт. Кудай буйруса барлыгы жакшы болот келечекте. Ошол Алла Кудайдан жакшы ниеттерди берет. Ишинерге ийгилик, дайым ден соолукта, үй-бүлөлөр менен бактылуу болот. Рахмат агай. Ошо бата берсин бүгүнкү ошондой Курманбек Салиевич Бакиевдин ошондой ооз ачарлык жакшы иптарлыгынын урматына ошону уюштурган биздин Асылбек агабызга жалпы эле келген конокторго рахматыбызды билдирип, бизден дагы кутуздалма бир жакшы батаңызды бериң сага. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Taala бүгүнкү кылган ифтарыңыздарды кабыл кылсын. Дастарханыңыздарға берек берсин, үй-бүлөңүзгө түшүн жана ыйман берсин. Не ойлогон максаттарыңыздар болсо Аллах Таала жеткирсин. Ушул ифтарлыкты өткөргөн Курманбек Салиевичке, Мевлеге Асылбек акебизге Аллах Таала ден соолук берсин. Ушул кылган ифтарлыгыңыздарды Аллах Таала кабыл кылып, үй-бүлөңүзгө түшүрүп, бекем ыйман берсин. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля али саййидина Мухаммад. Allah Taala elibizge, ceribizge tüsün jana iman versin. Jaman afat balalardan, orusuk kollardan Allah Taala özü saklasın. Jaman şeytan vasvasasından, azından jana fitnelerden ya Allah özün sakların. Orup jatkanlarga ya Allah özün şifa vergin. Musafirlerin jollarını baysaldı kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سنة فيك الضياء Hormat konoktor, алдымызда болған наамдан барын ала кетіңіздер алып келіп, келе албай қалған коноктор болуш тийгизсеңиздер, ошол инсандардагы бүгүнкү өчтөргөн инсандарға жакшы батасын берсин. Ак жол барыңыздарга. Кыздардын атынан бардыгына атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алыста жүрсө да кыргыз элин эстеп, кыргыз элин чыныгы кыргыз элинин президенти болгондугун далилдеп ушул жака жиберип озашып аткан Курманбек Салиевич чоң рахмат кыздардын атынан. Бул жакта келип атайын бизге чуркалык стол даярдап баарыбыз ооз ачырган үй балабыз Асылга дагы чоң рахмат. Иштериңерге ийгилик. Сен жаздың. Рахмат. Мен сөз бербей коюштум. Жакшы сүйлөйүн деп аттым. Екатеринбург
ошондуктан кыргыздардын атынан, баардыгынын атынан, аялдардын атынан айрыкча ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бакиевдердин семьясына айрыкча Дилала Масылга ушунча алыста жүрсө да кыргыз элибизде, кыргыз эли үчүн күйүп, ушинтип эме кылып аткан чыныгы кыргыздын президенти болгондугун аныктайт. Жана кандайдыр айтып атышат. Ак үйлер сындай деп, кыргызда баардыгы жакшы. Аккан болсун. Чоң рахмат. Бул эми убактысынча болот. Баягындай аны эч качан албагыла. Так что Ахматчан. Рамазан кабыл болсун. Ахматчан. Ондай эме отто чыгып.